Бишкектеги Гуров түнкү клубу жабылды. Кызыл Кыядагы жаңжал адам өлүмү менен аяктады. Мыкачылык менен өлтүрүлгөн кыздын денесин жаныбарлар жеп кетишкен. Ошолар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кызыл Кыядагы жаңжал адам өлүмү менен аяктады. Кызыл Кыя шаарында адам өлтүрүүгө шектелген жаран кылмыш болгон замат кырмалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025 жылдын 18 ноябрь күнү болжол менен саат 19:45 чамасында Кызыл Кыя шаарындагы турак үйлөрдүн биринин жатакана бөлмөсүндө өлүм менен коштолгон окуя катталды. Алгачкы тергөө маалыматта ылайык, ошол үйдө убактылуу жашап жаткан 50 жаштагы жаран Кызыл Кыя шаарынын 50 жаштагы жашоочусу ичимдик ичип отурушкан. Ичимдиктин таасири астында пикир келишпестик улам алардын ортосунда уруш чыккан. Жаңжал учурунда бөлмөдө турган ашкана бычагын алып, биринчи жаран экинчи жарандын көкүрөк тушуна сайып жиберген. Жабырлануучу алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Бул факты адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголду. Маркумга экспертизалар дайындалды. Шектүү милиция кызматкерлери тарабынан кылмыштын изи суу электе кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Мыкачылык менен өлтүрүлгөн кыздын денесин жаныбарлар жеп кетишкен. Интернетте чоң талкуу жараткан Казакстанда болгон кылмыш боюнча сот Ризуан Хайыржановду жана Алтынбек Хатимовду күнөөлүү деп таап, экөөнү тең өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын чыгарды. Тергөө маалыматына ылайык, 2024 жылдын 18-19 октябрына караган түнү Хайыржанов менен Катимов Яна Лекодимованы монту өлтүрүп, анын денесин Жайык Урал дарыясына ыргытып жиберишкен. Маркум Ризуан менен мамиледе болгон. Айыпталуучулар кылмышты алдын ала пландаштырганы, андан кийин барга барып, эч нерсе болгон эмес сыяктуу эс алып жүрүшкөнү белгиленген. Булак Сокол Медиа. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Бишкектеги Гуров түнкү клубу жабылды. Бул тууралуу Борбор кала билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим клубдун айланасында акыркы убактарда көп жолу катталган коомдук тартипти одоно бузуу фактыларына, аймактагы жашоочулардын тынчсыздануусуна, коопсуздук маселелерине байланыштуу кабыл алынган. Клубда спирттик ичимдиктерди ичүү менен бейбаштык кылган, жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч жараткан учурлар болгон. Шаардык милиция буга чейин мекеме жетекчилигине эскертүүлөр берилип, тартипти сактоо боюнча бир катар талаптар коюлганын, бирок талаптар аткарылбаганын белгиледи. Натыйжада түнкү клуб милиция кызматкерлери менен УКМКнын кызматкерлери тарабынан текшерүүгө алынган. Учурда тартип бузууларга тиешеси бар адамдар боюнча тиешелүү териштирүү иштери уланууда. Бишкекте жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан кызды унаа сүзүп кете жаздады. Бишкекте жол кыймылынын эрежелерин одоно бузуп, кооптуу маневр жасоо менен жөө жүргүнчүнү сүзүп кете жаздаган Hyundai Sonata унаасынын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгуу кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Белгиленгендей, бул факт боюнча айдоочуга тиешелүү укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, ошондой эле профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Айдоочу кылган жоругун мойнуна алып, кечирим сурады. Жол эрежелеринин 3-1 знакына баш ийбей жана ошол жерден пешеходдор өйдөргө өтүп кеткендиги үчүн тиешелүү протокол түзүлдү. Азыр айдоочу жаңылыкта. Саламатсыздарбы? Жол эрежесин бузганына өзүм толук мойнума алам. Шашкандыктан ушундай бир чоң кырсыктан балапан сактаган көзү. Кайгуу кызматкерлери протоколду түзүп, жол эрежесин бузганын мойнума алам, анан кечирим сурайм. Шашпаңыздар. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып,
балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин саглам салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Что-то çaldı. Bol bol sat. Bakın şey, bol bol sağ olun. Урматтуу көрүүчүлөр, ол Медербан билесиздер. Көрдүңүздөр да кандай катуу сүзгөнчү. Урматтуу айдоочулар, шаарыбызда адам көп, унаа көп. Абайлап айдаңыздар акырындык менен. Жүргүнчүлөргө дагы кайрылуу. Унааларды карап өтпөсөңүздөр, кээ бирлер бар, унааны карабай эле басып кетишет. Токтойт дегенсипчи. Акыбал ушундай болот. Абайлаңыздар. Şunday oyda, bilmem koydum. Nunda vallahi. Dur, müşahit vermiyor. Müşahit vermiyor. Açılıyor, yolda başlıyor. Sana düşüyormuş. Şunu sürüyor, ödürük işte. Ödürük. Devrek iyi. Өзүңүздөр көрүп кеткендей, урматтуу айдоочулар, жол кырсыктар болуп жатат. Мынакей жөө өтмөктүн үстүнөн жөө жүргүнчүсүнө жаңы эле сүзүп кетти. Бактыга жараша жөө өтүп бараткан адам тирүү калды. Азыр врачтарга өткөзүп бердик. Ошол себептен урматтуу айдоочулар, айдап бараткан учурда жөө өтмөк көрсөңүздөр дагы жөө өтмөктүн үстүндө жөө жүргүнчү жөө өтмөктүн үстүнө адам жок болсо дагы ылдамдыкты азайтып коюңуздар. Ылдамдыкты азайтып байкап анан айдаңыздар. Жөө жүргүнчүлөргө, урматтуу жөө жүргүнчүлөр, жол кыймылынын эрежеси сиздерге да тиешеси бар. Жөө өтмөктүн үстүнөн өтүп атканда карап, тактап, эгер автоунаа болгон болсо, автоунаа токтогондон кийин гана өтүңүздөр.